ошодогу талантым дагы эң биринчи устатым апам. Уйкучулугумдун айынан көп жерден кечигип калам. Дагы көбү сурап калышат, ушундай жумуртка ичесиңби? Камера алдында дагы өзүмдү сынап көрдүм. Аябай жакты. Ошол адамдардын үнүнө аябай чынында баа берем. Алдыда дагы көптөгөн пландар бар. Кичинекей кезимден бери продюсер менен иштешип көргөн эмесмин. Жазырына жасаган аракети чоң. Ажырашпагачы сценкасындагы ролду мен 7 классымда аткаргам. Саламатсыздарбы ардактуу Соло ТВ каналынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн дагы бир сонун инсан менен маектешүү алдында турабыз. Өзүңүздөр деле буга чейин көрүп калсаңыздар керек, Ажырашпагылачы, жаз жана ошондой эле жакында эле Из калтыр чыгармасындагы өзгөчө бир сонун аткарып көпчүлүктүн купулуна толгон жаш ырчы кыз бар. Акмарал Эркинбек кызы бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы Акмарал, кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы, чоң рахмат. Бүгүн бир өзүңүз жөнүндө, өзүңүздүн акыркы жаңылыктарыңыз жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Анан эң алгач эле өзүңүздү тааныштырып, элге айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Жакшы келип алдык. Чакырганыңызга кубанычтуу болдум. Саламатсыздарбы? Мен Эркинбек кызы Акмарал. Нарын шаарынан болом. 17 жаштамын. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы Мурат Алыкүрөнкеев атындагы окуу жайында 1-курстун студентимин. Негизи эле сизди кичинекей кезиңизден баштап эле ушу комуз чертип, ырдап калган видеолоруңузду көрүп келебиз. Негизи эле бул өнөр сизге кимден келген? Үй бүлөңүздө ушинтип өнөр баккан адамдар барбы негизи эле? Ооба, бар. Үйдө атам, апам, бир туугандарым, чоң атам, деги эле атамдын карындаштары, эжекелерим ырдашат. Ал эми тай жагымдан болсо баягы комуз черткендер бар. Тай атам өзү комузчу болчу экен. Тайнем ырчы, ал эми чоң тай атабыз болсо казалайчу экен. Ошол эки жактан тең келген талант десем болот. Үй бүлөңүздөр менен демек таланттуу адамдарсыздар, Анан музыкалык билимиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, музыкалык билимди кайсыл жактан алдыңыз, канча жашыңыздан баштап ушул музыкалык билим алып келесиз? Мен өзүм баягы 1-класстан бери кароо сынактарга, айылдагы кичинекей баягы жаш таланттар деген кароо сынактар өтчү эле. Анан ошол сынактарга катышып жүрчүмүн. Анан 3-классымдан баштап өзүңүздөр билгендей ушул жаз чыгармасы менен чыгып калдым. Анан ошондон бери буюрса сахнада келатам. Анан өзүм 5-класста ушул музыкалык мектепке тапшыргам. Музыкалык мектепке тапшырып, буюрса азыркы учурда училищага, окуу жайыбызга келип калдык. Анан келечекте жаңы өзүңүздүн ыр жаздырып, клип тарттыруу ойлоруңуз барбы? Качан негизи эле сизден күтсөк болот? Ооба, албетте. Буюрса келечекте дагы көптөгөн ырларды жаратып, экран артындагы көрүүчүлөргө көптөгөн эмгегимди, көптөгөн ырларды тартуулаганга аракет кылам. Демек, жаңы клиптерди, ырларды күтсөк болот сизден? Ооба, сөзсүз түрдө. Анан кийин эң биринчи жолу мен сизди мындан бир 3-4 жыл мурун болсо керек Ыйман кечесинен көргөм. Анда жана ата-энеси ажырашып кеткен, кыздын ролун аткарып, ырдап, аябай көпчүлүк көрүүчүлөр дагы ошондо видеолоруңуз чыгып, аябай сонун ырдайт экен деп элдериме баштаган. Негизи эле ошол Ыйман кечесине, ошол аткарууга кантип барып катышып калдыңыз жана ал роль сизге кандайча сунушталды негизи эле? Ажырашпагылачы сценкасындагы Ыйман кечесиндеги ролду мен 7-классымда аткаргам. 7-классымда мага ошондой сунуш болгон. Себеби ал Ыйман кечеси Нарын Казияты тарабынан уюштурулган Ыйман кечеси. Анан ошого эле андан мурун мен Нарын Казияты менен байланышта болуп, ошол учурдагы Нарын облусунун казысы Мамбет Эсан Ибраев устаз менен ооз ачарларга барып, ифтарларга барып жүрчүмүн. Анан ошентип ошол чөйрө менен жүрүп эле ошол Ыйман кечесине катышып калдым. Анан ушул роль мага туш келип калды, ошондуктан аткардым. Анан жакында Тасмадан да көрүп калдык, сизди жаңы күчтөн да. Ошол ролдон кийинки дагы бул ролда ошо бир экөөнүн тиешеси бар да, Кинодогу ролум дагы ошол окуучу кыздын ролу, өзүңүздөр билгендей, окуучу кыздын ролун аткардым. Бирок ал жакта дагы баягы кайгылуу эпизоддорду аткарам, өзүм кайгылуу эпизоддорду аткарам. Мүмкүн болушу мүмкүн, баягы ажырашпагылачыдан кийин ошол ролго туура келип калган себеби ошол болушу мүмкүн. Негизи эле ошол Тасма тууралуу айтып берсеңиз, канча убакыт тартылды, тартылуу иштеринде сизге негизи эле жактыбы киного тартылган? Киного тартылган аябай жакты, мага чынында өзүмдү актриса катары дагы камера алдында дагы өзүмдү сынап көрдүм.
аябай жакты. Бул дагы болсо бир өзгөчө милдет, өзгөчө бир талант экен. Ошол бул негизи кино жөнүндө айта кетсем, кино бүткөнүн башталгандан бүткөнү бул 1,5 айдай болуп калды. Бирок ошол биз жаңы күч айылында тарттык. Жаңы күч айылында тартылып, ал жакта бир 14-15 күндөй болду съемка. Ошол жакта тартылдык, ошол жакта менин эпизодторум болду. Ошол. Анан ырдаганда дагы көбүнчө байкасак жай ырларга басым жасайт экенсиз. Анан негизи эле ыр таңдоодо эмнеге көңүл бурасыз көбүнчө? Кандай ырларды ырдап чыкканда кайсы эмнесине көңүл бурасыз? Негизи өзүмө ушул өзүңүз айтып өткөндөй жай ырлар жагат. Жай ырлар, ата эне жөнүндө, эл жер жөнүндө, ушундай из калтыр сыяктуу ырлар аябай жагат өзүмө. Ошондон улам ырдын ошондой бир жерлерине маани берем. Анда мен сизден бир ыр сурагыңыз келип атат. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн комузуңуз турат, комуздун коштоосунда аткарып берсеңиз. Өзүм төмөндө айтып кеткендей, ата эне, эл жер жөнүндө ырлар жагып калат дедим го. Анан ошосуңар эле азыр сиздерге Сыймыкбай Шекеев агабыздын Энекем деген чыгармасын аткарып берейин. Азаматсыз эң сонун болду. Негизи эле сиздин тип ырдап эле угуп эле отура бергим келет го. Анан негизи ооба талантты бул Кудайым берген талант. Анан бирок андан сырткары дагы мисалы үндү таптоодо кандай көнүгүүлөрдү аткарасызбы же үнүңүзгө кам көрүү үчүн кандай нерселер жасайсыз? Багы көбү сурап калышат ушундай ар кандай мисалы жумуртка ичесиңби же болбосо ушундай элдик дарылуу нерселерди айтып калышат. Анан бирок мен ушуга чейин андай нерселерди кылып көрө элеккенмин. Анан
өнүмдү таптоодо баягы көнүгүүлөр биринчи эле көнүгүү бул эми орусча айтканда распевка. Распевка кылып, үндү бир сыйра калыбына келтирип, азыркы учурда ошол эле бул эң чоң көнүгүү деп ойлойм, эсептейм. Ошол. Негизи эле устаттарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кимден мисалы таалим тарбия аласыз? Жашоодогу талантымдагы эң биринчи устатым апам. Анан бул учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем. Ошо менин чыгышыма, менин сахнага чыгышыма көптөгөн адамдардын баягы кылган иштери чоң чынында. Анан атай кетсем, ушу кичинекей кезимден 3-классымдан баштап ушул азыркыга чейин байланышта болуп, мага жакшы кеңештерин берип, ушу 3-классымда мага устатчылык кылып, жазды ырдатып чыгарган Темиркул Ниязов деген агайым. Ушу ырдатты, жазды, ушу ырдатып, аранжировкасын жаздырып берип, жазга жазаган, баягы жаз ырына жазаган аракети чоң агайымдын. Ошол. Андан кийин ушу 5-класста айтып кеттим. 5-классымда музыкалык мектепке тапшырганымда мени өз шакирти кылып, мага устатчылык кылып, Жылдыз Абдыгазиева деген эжекемден сабак алдым. Сабак алып, ушул мага жакшы кеңештерин берип, мага устат дагы болду, мага ападай болуп кеңешин берип келди. Ошол азыркы учурда ушул Мураталы Күрүнкеев атындагы окуу жайында Шербет Абдулдаевна деген эжекеде сабак алып жатам учурда. Ушул элдик ырдоо бөлүмүндө окуйм. Ошол азыркы учурда ушул Шербет эжекеден сабак алып турган учурум. Анан негизи эле көп ыр жаздырууда же клип тартырууда келечекте болуп калса каражат жагына маселе такалат, негизи эле мындай колдоо көрсөткөн адамдар барбы? Ооба, албетте бар. Айтып кеткендей, баягы кичинекей кезимден чыккан кезимден бери эле ушул көп колдоо көргөзүп келатышат. Эми аны ар бир интервьюда айтып келем. Бирок баягы финанс жагынан, каржы жагынан эң эле биринчи ушул ата-энем, бир туугандарым үйдөн баягы жардам беришип ушундай. Анан кичинекей кезимден бери ушул Алмаз байке, Жайна эжекелер дагы ушундай жардам берип келишет. Ошол. Анан буга чейин продюсер менен иштешип көрдүңүз беле? Негизи келечекте дагы мындай продюсер менен иштешүү пландарыңыз барбы? Кичинекей кезимден бери продюсер менен иштешип көргөн эмесмин. Баягы сунуштар болгон, бирок иштешип көргөн эмесмин. Бул жерде айта кетсек, уйку жокшойсуз, өзүңүзгө да жакпаган сапатыңыз ошол окшойт. Ооба, уйкучулугумдун айынан көп жерден кечигип калам, көп жерде уктап калам, ушундай жерим бар. Бүгүн канчада турдуңуз? Бүгүн эртең менен сабак бизде баягы эртең менен эрте башталат, ошондуктан эртең менен турдум, бирок кечигип бардым сабакка. Бирөөнүн көңүлүн түшүрбөш үчүн калп айтып койгон учуруңуз болгонбу десе, ооба дедиңиз, Ооба, болгон. Кандай учурларда бул нерсе болду? Болуп калат, себеби баягы мисалы ал аябай көңүл чөгүп турганда мен кайра үстүнөн барып, кайра көңүлүн түшүрүп айткым келбейт. Өзүн алдап, керек болсо калп айтып, анан көңүлүн көтөрүп алгандан кийин чындыгын айтканды жакшы көрөм. Анда эмесе сизден дагы бир ыр сураналы. Биздин убактыбыз дагы акырындан бүтүп баратат. Сиздин көрүүчүлөр дагы эмнеге бир эле ырдатып койду десе керек. Сиздин биринчи ырыңыздан кийин жакшы дагы уккусу келип. Анда эмесе бул ырды кичинекей кезимден бери аткарып келем. Сүйдүм Төлөкова апабыздын эл алдында келе турдагы менин чыгарсасын.
жашаган. Yarısada kızak kırdalım, emgektengen eldin jırgalın, şankıldagı şairım menen, el aldığında, jurt aldığında ay gele tırdagın, şankıldagı şairım menen, el aldığında, jurt aldığında ay gele tırdagın, el aldığında, jurt aldığında ay gele tırdagın. Азамат, сизге кол чабуулар болсун. Ушуларыңыздан кийин бир суроо пайда болуп кетти. Азамат, сиз ушулардан кийин бир суроо пайда болуп кетти. Негизи эле мындай чоң бир масштабдуу конкурстарга катышып, мүмкүн чет өлкөгө чыгуу ойлоруңузда барбы? Бул билбейм, бул менен көп нерсени багындырса болот, Чоң рахмат. Негизи өзүм ооба албетте бар. Ушуга чейин катышып келгем. Ушуга чейин катышып, Казакстанга, Турцияга, Москвага барып келгем. Буюрса алдыда дагы көптөгөн пландар бар. Конкурстар чыгып атат, Кудайым буюрса. Ошолорго акырындан катышып, ушундай заявка берип атабыз, буюрса. Анан Кыргызстандагы ырчылардын арасынан өзүңүз мындай кандай деп коет, кумир туткан ырчы барбы? Ушундай ырчыдай болсом деген. Мен өзүм баягы илгерки элдик ырларды ырдagaным үчүн баягы Мускал Өмүрканова апабызга, ошол адамдардын үнүнө аябай чынында баа берем. Анан азыркы күндөгү ырчылардан болсо Салмат Садыкова апабыз, Каныке Эралиева, ушундай музыканын бир жарыктап жанган жылдыздары бар. Ошол адамдарды аябай көмүр тутуп, алардын ырдаган ырларын угуп жакшы көрөм чынында. Анда эмесе Акмарал, биздин убактыбыз дагы акырынан соңуна чыгып баратат. Сизге бир эркин микрофон берсек, элибизге жакшы каалоо тилектерден, келе жаткан айт майрамдары менен куттуктасаңыз болот. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин ушул келе жаткан айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Рамазан айыбыз куттуу болсун. Ошол акыркы саналуу гана күндөрү калды. Ошол күндөрдө эмне деп дуа кылган болсоңуздар, эмне деп тилек тилеген болсоңуздар, ошонун баардыгын Аллах Таалам кабыл кылсын. Кармаган орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Сиздерге да, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ар бир тилеген тилегибизге, ойлогон ой максатыбызга жетели. Баардык алдыда Кудайым берсин. Рахмат чоң, сизге дагы айтканыңыз келсин. Алтынга тете убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы сиздики мындай кандай десем, эл ичинен чыккан чыныгы талантсыз, мындай булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн, эл артистке чейин жетиңиз, тилегиңизге жетиңиз дегендей. Ал эми ардактуу достор, бүгүн биз өзүңүздөр көргөндөй таланттуу ырчы айым, жаш ырчы айым Акмарал Эркинбек кызы менен маектештик. Сөзсүз түрдө сиздер үчүн комментарий бөлүмү ачык. Жакшы каалоо тилектериңиздер, суроолоруңуздар болсо дагы жазып өтсөңүздөр болот. Ал эми Соло ТВ каналынан бүгүн мен кызматыңыздарда Алиман Эсен калып болдум. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта аман туруңуздар.